Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Бардык убак элинде чечилет. Бүгүнкү күндө коомду абдан кызыктырган бир нерсе бул социалдык тармактарда талкууланып жатат. Сиздин ошол бүгүнкү Садыр Нуркожоевич өкмөрдүн ортоңордогу достук мамилелер. Менин билишимче 2012 жылдын июнь айынан 2013 жылдын март айына чейин 9 ай Садыр Нуркожоевич, Камчы Ташиев жана Талант Мамытовдор соттолуп турган убакта 9 ай ичинде. Сиз ошол кезде бир бекем достугуңузду билгизип, биздин мамлекеттик каналдар барбай койсо, биздин жеке каналдарды өзүңүздүн жеке каржылооңуз менен 9 ай баарыбызды тикебизден тик тургансыз. Ошол жерде силер деген элге чындыкты көрсөтүп тургула. Булар күнөөлүү эмес. Бул менин 3 досум күнөөлүү эмес деп. Мен буга өзүм күбө болгом, анткени өзүм да 9 ай ошол жерде турганмын. Бир күн калтырган эмеспиз. Ошол массалык маалыматтын түз көрсөтүп, элге туура маалымат бергендигине байланыштуу эл талап кылып отуруп, ошол бүгүнкү Садыр Нуркожоевич, Камчы Ташиев жана Талант Мамытов соттон, залдан акталып чыгып кетишкен. Андан кийин ошо Садыр Нуркожоевич сизге бир өзүнүн бир нааразычылык пикирлерин билдирип, аны атайын буйрутма менен видео жасатып, коомчулукка тартуулады. Аны былтыр баарыбыз көрдүк. Эми бүгүнкү күндө ошо сиздин мамилеңиз кандай? Ал киши сиздин ошол бир кезде берген жардамыңызды алар билеби же анын баары унутулуп калды? Мындайда мен эч качан бирөөгө мындай жакшылык кылганда андан кайтсын деп жакшылык кылбайм. Саясатта ар түрдүү болот, өйдө ылдый болот. Саясатчылардын, достордун, саясатчылардын ортосунда уруш, талаш жараткан, мунун баардыгы ушактын негизинде келип чыгат да. Такталбаган маалыматтар, ошол тегерегиң, ал башка жактан келген адамдар эмес, ал тегерегиңде жүргөн ушундай. Эми бул өттү кетти десем болот да. Ошол мезгилде сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ошол мезгилде түнү күнү дебей куугунтукта калып, мына бул жерде Дворец спортто, Жалал Абадта, Площадьта жана башка ушундай чоң митингдерди өткөзүп, адахан Мадымаровдо барган эсиңизде болсо, Жалал Абадка чейин барып, кире турган жерлерге кирип, ошол мезгилде жасай турган иштерди жасадык. Буга колдоо көрсөткөнсүз. Колдоо көрсөтүш, эми биз бир партияда жүргөндөн кийин, дос болуп жүргөндөн кийин партиялаштарды таштаган болбойт. Калгандын баардыгы бул ушак айкын сөз. Аны биз ар дайым такташып алабыз. Себептен ошол мезгилден кийин андан мен камалып калдым. Баардыгыбыз ар тарапта жүрдүк. Ошол жылдардан бери мисалы саясатка деле аралашпадык. Сот процесстери жана башка болду. Ошол 10 жылдын ичинде биринчи жолу мен кечээки шайлоого катыштым. Ошон үчүн мен ойлойм, биз ар дайым такташып алабыз, чечишип алабыз. Себеби биздин жаштыгыбыз калган жок. Орто жаштан өтүп калдык. Ошон үчүн азыр саясат бизди камырда кылып жууруду десем болот. Канчалык каралоо болбосун, канчалык жамандоо болбосун, анын баардыгы жабышып калган жок. Себептен да чындык ар дайым жеңет. Ал эми ким кандай деп жаман айтып, ушундай жаман туура эмес маалыматты берип жамандаганга мен анча деле көңүл бурбайм. Анын баардыгын мен Кудай койдум деп менин бир принцибим бар. Себеп дегенде Алла Таала ошонун баарын көрүп турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз такташып ала турган маселени ар дайым такташып алабыз. Мындан келди жанакы сизди чоң суммадагы акчаны өзүнө алып алган деген нерсе бул такталбаган маалымат экен, мунун чындыгы. Такталбаган маалымат, аны такташып алдык десем да болот. Себеп дегенде мындай жалган маалыматтарды таркаткан адамдар дагы, ошол мезгилде айткан адамдар дагы бир кандайдыр бир ошол Садырдын, менин, Камчынын үчөөбүздүн ортобузга ошондой жалган маалыматтарды айтып, ушак катары айткан адамдардын да кандайдыр бир өздөрүнүн кызыкчылыктары үчүн жасалган да. Анын баардыгы чындык, ийлет бирок сынбайт деген бул эң туура сөз да. Ал чындык ар дайым чыгат. Себеп дегенде чындыкты жашырып коюп жүргөн бул бир дагы мен ушунча жашоомдо көп жолу көрдүм, чындык сөз качандыр болбосо сөз чыгат.
Ошол Садыр Нуркожоевичтин жанагы банк маселеси боюнча бүгүнкү күндө бул такталган болуп, бир тууган эжеси Райкул айым бүгүнкү күндө чет мамлекетте түрмөдө камалып жатат. Жана ошол мезгилдеги ушул банк маселеси такталып, ал кишиге күнөө коюлуп, ортодо акчаны көп суммадагы акча кириштирип, жада калса ошол банкты деген рейдерский захват менен өзүнө менчиктештирип алган деген жалалар жабылып жатат дагы. Ал эми Садыр мырза бул боюнча бир дагы ооз өзү элге бир түшүндүрмө берген жок. Ошо Дастыкхан экономист катары ошол учурда биздин мамлекетте казынада канча банк бар, канча банктар биз менен иштешип жатат, кайсы каражат кайсыл жака кетип жаткандыгын тагыраак билген адам катары банк системасында, финанс системасында ар бир которулган акчанын анын башка тармакка салыштырмалуу мунун отчету, учету ар дайым сакталат да. Анан кийин кээде мисалы жакында эле баягы чет өлкөдөн коронавирустан келген акча кайда кетти деген дагы сөздөр которулду. 300 миллион, 200 миллион келиптир деп. Ал мамлекетке келген акчаны жөн эле бирөө жарымы алып чөнтөгүнө салып коюш бул утопия да, бул жалган нерсе. Эми мени камаганда деле жалган маалыматтарды берип, эртеден кечке канча гана маалымат берген жок. Мени бир тыйын бирөөсү жеп алыптыр, жардамчысы өздөрү туура эмес жеп алыптыр деген бир дагы күнөө коюлган эмес. Бирок жамандады го, элдин бардына жеткизи. Элдин бардыгы эми көпчүлүгү түшүнбөйт да, финансылык системаны түшүнбөйт. Анын бардыгы чындыкка чыгат. Мен ойлойм, Садыр Жапаровдун эжеси мына куугунтук токтогондон кийин бүгүн колго түшүп берип, келет, келгенден кийин ачык айкынды ошол айым өзү тастыктайт деп. Себеп дегенде ошол мезгилде Садыр дагы оппозицияда жүрдү, куугунтук болду. Ал мезгилде чындыкка жетүү, чындыкты айтуу мүмкүн эмес эле. Мен ойлойм, азыр ушунча жылдан бери ошол мен да маалыматтан окуп калдым. Польшада барып өзү колго түшүп, бул деген ошол процедура ушундай. Азыр биздин прокурор кызматкерлери барып алып келиш керек. Алып келгенден кийин эми чындык, акыйкат тергөө болсо ошондо бардыгы ачыкка чыгат да. Мындан келди, бул деле бир саясий куугунтуктун артынан жасалган иштер деп баа эреткенсиз да бул нерсеге. Эми учурунда бир гана ошол саясатчы эмес, ошол саясатчыны каралоо үчүн анын жакындарына, тууган уруктарына бардыгына куугунтуктар болгон. Мени мисалы бир туугандарым бардыгы жөнөкөй кызматтарда өзү өмүр бою иштегендерин сиз жакшы билесиз, бардыгын куугунтуктап жумуштан алган. Бардыгынын артын текшерди, эчтеке таба албады. Бул ошондой палит саясаттын негизинде тууган урукка, бала чакага асылуу. Бул саясатта бир дагы мындай жазылбаган мыйзамда андай кылбаш керек. Бирок ошондой нерсе орун алгандан кийин анын ачык айкыны сөзсүз түрдө чыгат да. Мен ойлойм, келгенден кийин сөзсүз түрдө келет. Бул ошол уголовный процессуальный кодекс боюнча ушундай, келгенден кийин ачык тергөөдө бардыгы ачык айкын чыгат. Ошол буга чейин өзүңүзгө болгондой ушу үй бүлөлөрдү куугунтуктап, бир саясий куугунтуктарды жасап келгени баарыбызга эле белгилүү болуп атат өткөн президенттердин. Бүгүн ошо досуңуз катары Садыр мырзага ошондой нерсени өзү башында өткөргөндүгүнө байланыштуу кайталайт деп кепилдик бере албайсызбы? Кайталабайбы ал киши? Же дагы деле ошентип уланышы мүмкүнбү? Мен жолукканда айтам, силердин телевидениянда колдонуп айткым келет. Бул куугунтуктоо, саясий оппоненттерин куугунтуктоо, алардын тууган уругун куугунтуктоо бул туура эмес, биздин башыбыздан өттү. Ал өзүнүн сөзүндө деле айтпадыбы, мен мындайга барбайм деп. Бүгүн мисалы канчалык мына экономикалык структуралардагы, биздин экономикада иштеп жаткан жөнөкөй ишкерлер, ишканалар жана башкалардын бардыгын баякындай текшерүү органдарын азайтып, аларга демала турган мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип жасабаса, экономиканын өсүп кетиши өтө кыйын. Себеп дегенде бүгүнкү күндө текшерүү органдары жөнөкөй ишкерлер салык кодексинин негизинде гана текшерилиш керек. Салыкты төлөдүңбү, башка эч ким барбаш керек. Ал эми бүгүнкүдөй баягы куугунтуктоо жана башка ойлоп тапкан иштер, алардын бардыгы жакшылыкка алып келбейт. Бул биздин ички инвесторлордун дагы кетип калышына шарт түзөт да. Себеп дегенде бул биринчи жолу кайталанган жок, азыр үчүнчү жолу кайталанып атат. Ошон үчүн
мен ишенем куугунтукта жасабайт деп, себептен башынан өткөндөн кийин адам андайга өзү жоон териси менен сезген адам андайга барбаш керек деп ойлойм да. Мен барбайт деп айта алам. Ойлойм ошо. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.